Жогорку Кеңештин депутаты Жаныбек Абировдун үстүнөн милицияга арыз жазылды. Бул тууралуу Супер KG порталына Октябрь райондук милициясынын маалымат кызматынан билдиришти. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Кабарлангандай 12 мартта ДА аттуу жаран милицияга кайрылып, белгисиз адамга чара көрүүнү өтүнгөн. Ал 12 мартта саат 3:30 чамасында Бишкектин Элебаев көчөсүндө жайгашкан ресторандардын биринде белгисиз адам коомдук тартипти жана жалпы кабыл алынган жүрүм-турум нормаларын бузуп, аны сабап салганын билдирген. Жабырлануучу учурда улуттук госпиталда дарыланып жатат. Ага баш менен жабык жаракаты деген диагноз коюлган. Бул факт каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Мушташка катышкандардын бардыгы аныкталып, мыйзам чегинде жоопко тартылышат деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин Бишкектин ресторандарынын биринде мушташ тартылган видео социалдык тармактарга тараган. Ал эми мушташка катышкандардын бири депутат Жаныбек Абиров экендиги айтылып, айрым маалыматтар боюнча ал мекеменин күзөт кызматы менен чыр даша кеткени маалымдалган.